Жака өтүп отурбайсыздарбы? Жаз келет экен ал. Агай, мына Кудай алмаз төрөгө да. Ооба. Жок, көбүрөөк эле отурбайсыздарбы? Эже сүйлөсөңүз эле өтө албайсызбы? Ана азыр мен Эжеке, маскаңыз менен танылбай кетсиз, өтө. масканын кереги жок. Эмне коркосуң ара? Мына мен өкмөттүн ишинде иштейм. Мен коркпой эле отурам го. Бизди алдап койду го. Мен дагы күйөөм раз өлтүрөт. 5 жылым бар, олар берип алышат. Катамака, мне азыр мени сүйлөдө үйрөтөт кыз чакырдым я, сүйлөсөм. Мындай эле сүйлөдө алат. Чакырым ошону. Ооз отпускада экен. Мындай деп айтып дейт, мага үйрөтөт. Өзү билет ошо. Эме? Мынаны жазып койдум. Составына караган кишиге. Мен ачып эсене сүйлөп, чачыма караган. Ошода эже билген грамотный адам керек да. Рахмат эже. Өмүрбекти чакырсын, Өмүрбек. Ош сотунун чечими өкүмү качан кайсы суда чыккан? Катамака Ош областтык сот өкүмү. Район Ошаны Баягы немени жылдыз 25 жылга кечкенби? Кенеже нерсеси сотторда. Ошондо. 3 күндөн кийин. Ошондо алдангандар канча жалпы эсеби? Алдангандардын несі? Алдангандар көп, Катамака сиздер 150 Aldananlar 281 adam var. Общий. Şehirde. O şehirde yazıp çıkan. арыздаганда. Эметчи? Арызданбаганда ондан да көп. Anan nima? 90'ga yakını zapıtni var o. O şehirde yazgan. Zaявление. 110'u şehirde yazgan. 200. Номерге чалыш жокпу. Zapıtni'de niması? İnne de aytıladı o. Ананчы балап Номерге чалыш. баягы тосуп туруп бетке маска коюп туруп Ayırda. дагы адил тартсаңар болобу? Zapıtni'nin niması nimaydı? Алып жүрө бар. Gom. Мына киши кызмет алып келсен да. Эже өмүрбегиңиз кимге келбей алат? Zapıtni'de. Zapıtni'de gom. Gom'un adı niması? Zapıtı. Айылдан кийип Zapıtı gom. Zapıtı. Западный номер бар. Gom'da namı var da Süleyman Tuğ. Şu Süleyman Doğu'nun içine kalgan. Süleyman Doğu'da militsiya bölümü. O şeyde 90, şehirde 110 yazgan. Zaявление. Баштайлы? Баштайт десе баштайт эле. Өмүрбегиңиз ошол эле да. Урматтуу Астаховдун каршылыктагы өкүлдөрү бүгүн бизге ошол Оштогу Юрис Драгонс компаниясында акчасын алдаткандар келишкен. Азыр буга чейин Ош шаардык сотунда дагы чечимчи, облустук сотто чечимчи премия иш мындан ары уланат экен. Азыр эми бизге Ош шаардык тургундар келген. Буга чейин 150 жаран $2 миллион жакын акчаны алдап өтүшкөн. Азыр бизде баштайт эже, сиз баштай бериңиз, факт жөнүндө тааныштырып, кандай болгон? Чоо жайын баштайсыз. Урматтуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, мен Ош шаарынын тургуну Сатыбалдиева Базура. Ушул Драгонс деген компанияга 2017 жылы июнь айларында бир тааныш аркылуу келип калып, ал киши ошол акча чыгаруу жолдорун билем, ушул жерден аябай чоң акча жасаса болот деп, мен барган кезде офистин ичинде 100 адам турган. Ошолордун бардыгынан алдынан эң алды мен билгенден $60-80 миң, аркасы мен $6 миң банктан үйүмүз алакоо коюп алып барып төккөн ошол адамдарга. Алар Россиянын бир жарандарына, белгисиз эле жарандарына акчаны жөнөтүп, кифтенче өздөрүндө сакталып, бул ишке жалаң мошенниктер топтолуп кирип алганын биз карапайым калк арадан 2 ай өткөндөн кийин акчабыз эч качан колубузга тийбей калган мезгилде билип отурабыз. Анткени мунун башчысы Бишкектен биринчи чыккан Бишкек тараптан келди дегендердин башчысы ошол Ырсалиева Жылдыз компаниянын эң чоң лидери болгон экен. Андан кийинкилери Чаргунова Венера, Жолдошбаева Анара, Курманбаева Шаархан дегендер болгон. Ошолордун бардыгына биз чара көрүп берүү максатында сот органдарына, күчү структураларына катышып чарчадык. Сотто болду. Биринчи сот отуруму шаардык сотто Сулайманова Анара, ошол жанареке Ырсалиева Жылдыз дегенди алып келип Бишкектен өзүбүздүн балдар издөө органдарына
тергөө органдарына берип жүрүп, ушул күнөөкөрлөрдү биздин балдар өздөрү алып келишти. Биздин аркабыздан канча адвокаттар, актоочулар, жактоочулар жүрүштү. Биринин дагы бизге кылган кызматы эске алынган жок. Сулайманова Анара башкаруучулук кылган сот процессинде ошол Ырсалиева Жылдызды 25 жылга, жанындагы уулум ушул ишке катыштыгы бар деп туруп 7,5 жылга, Чаркынова Венераны 8 жылга, анын жанында дагы бир Айнура деген аялды 2 жылга камакка өкүм чыгарган. Ал өкүмдүн негизинде карапайым калкка эч кандай бир тыйын өндүрүп берилген жок. Анткени булардын бардыгы бир кругтагы алдамчылар экен. Ошол алдамчыларга карапайым гана калктын өкүлү, карапайым гана калктан чыккан байкуш акча таппай кредит алып барып төгүп, ошол алдангандардын бардыгы ушул Ош шаарынын Ош областынын тургундары болгон. Биздин баамыбызда күч структураларына биз шаардык, областтык тергөө органдарына арыз жазганыбызда 281 адамдын кол койгон арызыбыз ушул убакытка чейин сакталып турат. Анын 90 адамы Западныйдагы ГОМго арыз беришкен, калгандары бардыгы азыр ушул мезгилде 162 адамдын арызы каралып жатат. Бул кандай каралып жатат? Сотко жеткени дагы бар, жетпегени дагы бар. Тергөө чора жүрүп калып, сот кайра тергөөгө кайтарылган дагы жактары бар. Биздин эң гана баш оору жагыбызды элдин атынан сүйлөп атабыз. Бул маселенин аягына жетишибиз керек болуп атат. Аягына чыгышыбыз керек болуп атат. Мен ушул бүгүнкү массалык маалымат каражаттарына берип аткан өзүмдүн оюмду элдин атынан чыгып аткан үчүн мен тууру түзмө-түз Кыргызстандын эл шайлаган президенти Сооронбай Шариповичке кайрылгым келет. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ушул карапайым калктын үнүн сиз угуп коюшуңуз керек. Анткени сиз жакшы билесиз, баягы бийликтин 3 бутагындагы сот структурасы, прокуратура, милиция дегендер карапайым калктын менен эсептешпейт. Алар үчүн мыйзам ошолор үчүн гана жазылгандай. Мисалы үчүн бир нерсени айтып кетейин. Жок эле нерсени сүйлөй берсе, элдер маалымат массалык иштери боюнча деле туура эмес сүйлөшөт экен дегендер болушу мүмкүн. Бирок Сооронбай Шарипович, биз сиз менен иштегенбиз. Түштүк жерге сиз аябай жакшы билет. Сиз менен мен иштегенмин. 6 жыл сиз менен чогуу иштегенмин. Ошо карапайым калктын оюн сизге жеткирип коём. Шаардык соттун чечиминин областтык сотко апелляционный арыз менен тараптар кайрылганда, областтык сотто шаардык соттун чечими менен Сулайманова деген Анара деген судья 25 жыл берген Ырсалиева Жылдыз дегенде, областтык соттун төрагалык кылган Абдулдаев Алмаз соттун төрагасы, ошонун жанында Жусупбаев Шумкар, Исажанов Келдибек дегендер 25 жылга кесилген мошенник адамдын срогун 15 жылга чүрүп койду. Эч кандай адвокаттарды, эч кандай элдин үнүн уккан жок. Биз качанга чейин ушул күч структураларына, прокуратурада иштеген кызматкерлерге, сотторго жем болуп жүрө беребиз. Карапайым калктын араң тапкан акчасын, балдарынын пособиясына, өздөрүнүн пенсиясына жасаган акчаны, жашап аткан адамдардан алган акчаны мошенниктер алдап кетсе, кээ бир сотко, кээ бир тергөөчүгө барса, кайра бизди соттоп жүрөт. Эмне үчүн акчаны бергенсиң? А мошенник деген адам биздин башыбызды айлантып, будара иштетип, бир ошол өзүнүн ою менен жашаган максатына жетиш үчүн бардык нерсени жасайт экен. Карапайым калк бардыгына макул болот экенбиз. Биздин да күнөөбүз бар. Бирок медалдын эки жагы бар. Сооронбай Шарипович, мен сизди сыйлайм, урматтайм. Элдин кызматын аркалап келе атасыз. Элге жаман нерселерди туура жагына түшүндүрүп, элге жардам берип жатасыз. Биз сизден көптөн көп өтүнөбүз. Мен сизге ушул областтык соттордун төрагаларын, шаардык соттордун, прокуратураны, жерлердеги күч структураларынын башчыларына бир көз салып, биздин ушул айткандарыбызды жок дегенде карапайым калктын үнүн угат деген чоң үмүттөбүз. Чоң рахмат. Нече канча акча салдыңыз билесиз? Мен 481 000 сом салгам. Аны кредитке алып туруп салгам. Андекste алып турдагы. Бир да тыйындан электим. Алар ошо түрмөгө отургузбаса төлөп бермей экен бизден. Алар эч кандай бизге бербейт, ал акчаны сотко берип, анан удуруп кетип атышпайбы? Бизге берип турган акчаны сотко берип атышпайбы? Бул көзгөрүн эле бардыгы эле көзү сокур, көөдөнүндө эч нерсе жок адамдарга билинбесе, жөн эле басып жүргөн, таза абадан дем алып жүргөн, элдин арасында жүргөн карапайым калкка белгилүү нерсе. Анткени бизге берген акчаны $300 000 берем деп өз колу менен бизге жанареки Жолдошбаева Анара жазып берген. Анын даже видеозапистери бар. Ошондо там кетип атпайбы? $300 000 берем, элдердин ошону менен оозун жапкыла мени камакка алат. А биз өзүбүздүн колдон келген укуктук талааны билген дагы бар, билбеген дагы бар. Укуктук талааны билбеген адамдар бизди ээрчип жүрөт. Биз ошол карапайым калкка колдон келиши жардамды берейин деп атабыз.
Сиздер ошондо бүгүнкү күндө ошол соттордун акыйкатсыздыгына мындай ишенбөөчүлүк көрсөтүп атасыздарбы же ошол акчаңыздарды өндүрүп берүү үчүн талап кылып атасыздарбы? Эң туурусун айтып атасың. Биринчиден соттордун акыйкатсыз ишине ишенбөөчүлүк 100%. 100%. Айрыкча областтык соттун төрагалык кылуучусу Сабылдаев Алмазовдун биз сотторду сотко берели деп атабыз. Мыйзам биз үчүн бардыгыбыз үчүн бирдей. Мыйзам Кыргыз Республикасынын мыйзамы бардык Кыргызстанда жашаган жарандар үчүн бирдей. Биз ошол соттордун өзүн сотко берген атабыз. Эч ким акча алган эмеспи алгандан кийин? Эч ким алган эмес. Ким сүйлөп берет мындан кийин? Сиз сүйлөйсүзбү же ким эжелерден сүйлөйбү? Эже токтоп турсаңыздар, анан микрофонду жүрүп коюңуз. Анан кыска тап айтып берсеңиздер же, себеби бул эже айтканды кайталап алыңыздар, анда сөзүңүздү кесип коет. Саламатсыздар, урматтуу журналисттер, жана биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбеков биздин арызданып келгенибиздин себеби тигил эже айтып өткөндөй ошо Прогноз деген алдамчы компанияга бардыгыз, акчаларыбызды алдатып жибергенбиз. Чубактын мындай чубалган ушул 2 жыл ичинде бизди тергөө органдары сурады, облус соттомунда городской сотко барды, шарттык сотто Сулайманова деген чечим чыгарып берди, ушул акчалар өндүрүлсүн жана эже айтып өткөндөй Жылдызга 25 жыл, Венерага 14,5 жыл, баласына 7,5 жыл. Андан кийин областтык сот бул чечимди бузду дагы, срокторун кыскартып, Жылдызга 15 жыл, Венерага 8 жыл, баласыны канча экенин айтпай да койду. Биз областтык сотко нааразычылыгыбыздын себеби областтык сот карайт дегенден мурда ошол областтык сотто коллегиянын Хан деген немеде чайканада Пирматов деген Венеранын адвокаты сыйлап аткан жерден көргөнбүз. Келип биз ошолорду чукпуйбуз деп ошентсек, немени представительдик кылуучу Шамшиев больницага жатып алды да, ордуна Абдылдаев дегенди коюп койду. Абдылдаев деген болсо бир жактуу эле чечим чыгарып, акча алган үчүн ошо күнөөкөрлөрдү сүйлөсө үтүр точкасына чейин укту дагы, бизди таптакыр укпай койду. Эми сүйлөй дегенде эле балкасын алып, тарелкасын уруп, столдорун урлап алып биздин сөзүбүздү сүйлөп турбай койду. Акырында өзү каалагандай чечим чыгарып койду. Бул жерде тергөө органдарында да күнөө бар. Анткени бул лицензияны каяктан алган, элдерди алдаш үчүн кайсы ким чыгарып берген бул лицензияны деп эч ким сураган да жок. Биз ушул областтык сотко нааразыбыз. Сулайманованын чечимини ордунда калтырып, акчаны өндүрүлүп беришин суранабыз. Сизден эмне себептен алган өзү акчаны? Эмне деп сурашкансыз? Акчаны өтүп беребиз деп эже айтып өттү го. Жок, сиз өзүңүздүн айтсаңыз, сизге ким билген? Мага айтышты, ушул жерде бир инвестиционный компания ачылыпты, ошол компанияда акчалар көбөйтүп берип атат экен деген балдарыбыз кыйналып Россияда иштеп тапкан акчасыны өзү көбөйтүп берсин, ушулар деле 5-6 баласын таштап талаада жүрөт деген ойдо келсек, Венера, Чаргынова Венера ал жерде эме кылды. Бизнес пландарын окуп, лицензияларын көргөзүп, бизди алдоо жол менен алдап, ишендирип, ошо 336 миң акча салган. Анан келип эле чыкпай калды, чыкпай калгандан кийин ана келет, мына келет, дагы акча салгыла, ал жакта система бузулуптур деп дагы $100 акча алды, $50 акча алды. Барып баргандан кийин алданганыбызга көзүбүз жеткенден кийин биз укук коргоо органдарына арыздандык. Укук коргоо органдарына арызданганыбыздан кийин ушу 2 жыл өттү да, кыскасы. Ал жака бул жака арызданып жүрөбүз. Акырында эми жыйынтык чыгар десек, областтык соттун төрагалык кылуучусу Абдылдаев жанындагы эже айтып өткөндөй туура эмес чечим кабыл алып койду. Даже акча өндүрүлүп берсин деген сөздү да айтпады. Жөн эле 8 жылга, 15 жылга деп аларды кесип койду. Бул туура эмес чечим. Биздин үнүбүздү уга турган адамдар экен, урматтуу Сооронбай Жээнбекович. Биз сизге ишенебиз. Ишенгениңиз бир гана сиз. 336 миңден фраза бердиңиз же бөлүп бердиңиз? Эки бердим, эки жол. Сиздин аты жөнүңүздү айтпай койдуңуз. Чутунаңыз. Кандай документтер негизинде бергенсиздер сиздер эже? Документация болгонбу же жөн эле акча болгон эмес, эч кандай документация. Ошол боюнча айтып коесузбу сиз? Эч кандай документация болбогон. Документация болгон эмес. Жок, сиз айтып коесуз экенсиз да? Чылдырып коелу? Ооба.
Ошо акчаны берген убакыттан сүйлөсөңүз, биз акчаны бергенде Биз акчамы мен ооруган кызыма апарып берген. Мен өзүм берген эмесмин. Ошо кызым кичине эмесине бөлүгүнө пересадка болгон. Ошону кичине көбөйөт десе, кызым эми жаш кыз апарып берди. Апарып берип койгон мына чыгат, оны чыгат деп алдап жүрдү. Анан ошо боюнча 2 ай жүрдүк, 2 айдан кийин ошо азырына бар айтып кой, $100, $50 карта ачпасаңар келбейт деди. А былтыр картага берейин деп $100, $50 берип олор ам өндүдү. Анан ошо жүрдүк, акыры ушул ишке келди да сот эмесине. Азыр акчаны төлөп бербейбиз. Мен айтып берейин, билген нерсе кылдыла. Дереведе таптын моюндарын албай атат. Мен ошо ооруган кызымдын акчасын ошону көбөйтүп алайын дедим эле деп, ушунчалык дарысына кеткен акча эле деп берди десем, менин кызымдын эми моюнуна албай койду. Так. Эми ошончонун моюндарына албай бербейбиз деп акча. Өзүндай бир келишим барбы колуңуздарда? Кагаз жазып. Бизге келишим деген нерсе берген болгон эмес. Бизге толук эле ошол эмелерди көрсөткөн, ошо боюнча ачып атабыз деп, ошо боюнча эме Эже, азыр немеден прямой эфирден суроолор келип атат. Кайсы компания тактап айтып койсоңуздар. Без түшүнүк юридикалык документ жок эле берсе болот. Баарына документтерин ошо ийип койгон, анан жанагы акчанын кандай өндүрүлүп көбөйткөндөрүн көрсөткөн, ошо боюнча эле эме кылып жүрүп алган. Ошо боюнча Эми сиз сүйлөп койсузбу? Булар ошол Жок, мыйзамдуу жагын айтпайбы? Жок, жанагы сурооңузга жооп берип коеюн деп атам. Булар атайын өздөрү мошенниктер чогулуп алышып, атайын чоң офис ачышкан. Ошол офиске $1000 төлөп атабыз деген. Бизди компьютерге киргизген, ар бирибиздин паспортубузду алып, компьютерге киргизип, регистрация кылып, ал жерге анан ошол жакшынакай эле бир офис болсо, аябай баасы бийик төлөнүп аткан болсо офиске барган адамды сонун кылып килемдерди салып тосуп алса, анан кийин регистрацияны журналы бар алардын өздөрүнүн. Мен билгенден мен 1111 болуп катталгам. Компьютерге киргизип, ошол жерде айлык алып ачкан өздөрү иштеп, журнал бизди жазып, компьютерге киргизип, ар бир барган адамга түшүндүрүп, муну силер компьютерге кирдиңер, ушунун негизинде бирөөнүн аркасында бирөө жазылды, силерге бонус беребиз дешкен. Ал жерде ошол жанагы жалаң мошенник акча жасаган аялдар мен билгенден бир 12 чакты аял отурган. Булар 2 айга чейин жакшы отурушту. Анан качан акчанын баардыгын ордун таппай, өздөрү баары бөлүшүп алып, ошол жерде өздөрүнүн арасындагы өздөрүнүн эле колунда иштегендер чогулуп, бизден түшкөн акчадан ар бир адам акча салса, ошонун бонусун бөлүп алып турушкан. Ошол эле жерде. Эч ким алган эмес, ошол эле жердеги офисте иштеген менеджер, офисте иштеген офисный работниктер алып турган ошол акчалардын бонусун. Карапайым калктан түшкөн акчанычы. Анан баары эч кандай жолдорун таап, кычыктаппай калганда анан офисин жаап качып кетип калып атпайбы? Анан бизге мынандай план программаларын окуткан жөндөмлүү жолдон келип алып кел акчаны бер анан төлө дешкен жок. Алар атайын уюштурушкан ушул ишти. Себеби бизди алдап кетерин алар билген да. Карапайым калктын акчасын алып алгандан кийин анан алар офисинде жаап качып кетип калышты. Головной офисибиз Бишкекте деп айткан. Биз дүйнө жүзү боюнча иштеп атабыз деген. Муну бизге бергенде ар бир Россиянын кандайдыр бир шаарындагы жалаң эле ошо Россияда жашаган Россиянын жарандарынын аттарына акча салышкан. Биздин акчабызды колубуздан эсептеп алып, ошол акчаны через банк жөнөтүп түшкөн өздөрү. Бизге эч кандай достоверный документ берген эмес. Алар канчадан турат, билесизби? Алар офисте мен билгенден бир 10дон ашык адам отурган ошол кезде. Мына азыр камалып жатат 7, калган ошо качып кетишти көбү. Биз барган кезде 10дон ашык адам отурган. Ар бир компьютерде бирден жигиттер турган жап-жаш. Аябай солидный кийинишкен офисный менеджерибизди. Азырынча оштон канча катталган ошол менен? Мен 1111 болуп катталган. Ал жана акаман 200 канча? Ал жазгандар 281 адам. Карапайым эл $100, $200, 10.000, $100 $70400 деп эсептешти. Доллардын курсун ошол менен алышты да. Ондой $100 төккөн адамдар арыз жазышкан жок. Сиздер билгенден ондо 1000ден ашык адам катталган. Биз билгенден 1000ден ашык адам катталган. Оштун өзүнөн. $100 жазган жок. Сиз сүйлөп берип койсузбу мыйзамда?
Канча айтып атпадыңыз эле, жалпы 2 миллион доллардан ашуун акча депчи ошол жалпы сүйлөп берсеңиз эле. Мен бир нерсени айтып кетейин, мына ЭЖПлер жабыр таткандарды күндөй жогоруда айтып кетишти. Бул жерде көбүнчө мыйзамга баш ийебиз. Булар 2 жыл башта ошо аз мына жылдырып коеюн да. Өзүмдү тааныштырып баштасаңыз жакшы болот. мен ушул жабырлануучулардын жактоочусу болом, Муса Ташиевич Алыкулов. 1,5 жылдан бери биз иштешип келип атабыз. Булар 2 жыл башта карапайым мына жүргөн элдер 1600га жакын адам, Ош шаарынын адамдары ошо Бишкектен келип, фирма Драгонис деген фирманы ачышып алып, менчиктештирип, ошол жерде адамдарды өздөрүнө тартып, $100 жазылган болсоңуздар, $100 курсун биз 7050 алабыз деп туруп, башынан ошондой сөз менен келишим ооз эркин сүйлөшүп, компьютерге киргизип, логин ачып туруп, анан ошодон иштер башталды. Анан булар ошого ишенип алды, 2-3 миллиондон салгандары бар. Аркасы $200-300 дейин салгандар бар. Анан эми капылгыйсыздар, жабырлануучулардын жерде турат. Ушулардын арасынан акчаны көп салгандар 2 жылдын ичинде кээ бирлери биринчи, экинчи группадан майып болуп калышты, кээ бирлери өтүп кетти жакында. Муну баары подтверждать этишет, иштин ичиндеги материалдар бар. Анан качан булар алданып бүткөндө, анан алдаган адамдар, Драгонис фирманы ачкан адамдар бирден кача башташканда анан ишенбей калышып, ички иштер органдарына, прокуратурага кайрылышкан. Ал жерден анан болбой калганда бизге келип кайрылып, анан биз аркылуу ар бирин каттатып кылмыш ишке ушул адамдардын алдап кеткен адамдар бар деп. Анан ал адамдарды таптырдык. Бүгүнкү күндө ал адамдар соттолуп, биринчи Ош шаардык сотунда 4 адам кармалып камалган. Сулайманова Айнура деген судья карап, бул ишти адилеттүү чечим кабыл алып, ар бир жабыр тарткан кылмыш иштин ичиндеги жабыр тарткан адамдардын ар биринин арызы боюнча берилген акчалары өкүм боюнча өндүрүлгөн. Андан сырткары ошол иш боюнча 2 адам бүгүнкү күндө булар Драгонис фирманын главарлары деп коебуз, мындай айтканда. Ошол ишти ачкандарына Бишкектен келген адамдар Жолдошбекова Айнура менен Денисова Анара деген бүгүнкү күндө издөдө жүрөт эле. Издөдөгүдөн ошо Денисова Айнура бүгүнкү күндө келип ошо азыр камакта. Кечээ Жолдошбекова Анара Ош шаардык ички иштер бөлүмүндө убактылуу кармалып туруучу жайда бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал эми Ырсалиеванын өзүнүн баласынын, анан сыртка Чаргынованы, Гадиеваны сот залына камакка алышып, сот боло электен эле. Аларга атайын Ош шаардык соты тарабынан өкүм чыккан. Бирок өкүмдө четко ясно көрсөтүлгөн, бул жерде өтө иликтөө менен 1 ай мөөнөттө сот болду. Себеби дегенде ар бир жабырлануучуну тактап, ар бирин сурап, ар бирине болгон кыймыл боюнча, кылган иштер боюнча баа берилип, биздин көзүбүзчө суралган. Анын жыйынтыгы боюнча Ырсалиева 25 жыл алынган, баласына 7 жыл берилген, Чаргыновага 14,5 жыл берилген. Андан сырткары ошол өкүмгө ар бир жабырлануучунун $100 баштап ошо 1 миллионго дейин акчалары өндүрүлүп, өкүмгө жазылып берилген. Бирок арадан 15 күн 20 күн өтпөй алардын укугу Ош областык сотуна кайрылганда, Ош областык сот тарабынан 2018-жылда чыккан өкүм бузулуп, жарым-жартылай канааттандырылып, жаңы мыйзамдын талабына ылайык деп Чаргынова 60 жашка чыгып калайын деп калыптыр. Венера ооруп калыптыр, кээ бирлерине тосум арыз алышыптыр. Баласы бир жалгыз баласы бар экен, анын 1 күн 3 күндөн эсептебептир деп туруп, мыйзам талаптарына жооп бербестен бул жерде 25 жылга мөөнөткө кеткен Чаргынова Ырсалиева Жылдыздын мөөнөтүн 15 жылга кыскартып, Чаргынова 14,5 жылга кеткенин 8 жылга кыскартып, баласынын ишин
59 берени деп коебуз. Ошонун негизинде эле токтотуп коет себебин ал эртең күнү сот залынан чыгып кетет. Эгерде булар сот залынан чыгып кеткен болсо, азыр биринчи соттук тароодо 25 жылга кеткен адамды экинчи соттук тароодо жарымын кыскарткан болсо, биз ишенбей турабыз. Үчүнчү биздин көзөмөл иретинде Кабыл кассациялык тартипте Кыргыз Республикасы жогорку сотуна кайрылган болсо, анда алар ал жерден буларга ишенич берип туруп, кылмыш иштин ичиндеги эч кандай күнөөсү жок экенин алар чыгарып жүргөн болсо, ушунча жабырлаган адамдар сайлаган эч нерсе, таланбаган эч нерсе жок. Ошон үчүн булар кайрылып ыйлактаган ошодон көбү майып болуп калды, арасынан өтүп кетишти. Чындыгында булар мыйзамга түшүнгөн эмес. Алар келип алып бирин жамандап, бүгүнкү күндө Ош Жалалабад Баткен областы боюнча 1800 адам бар эле. Анан соттук областтык кароодо бир нерсени айтып коеюн, тактоо иретинде. Мыйзамдар бузулуп, биринчи жабырлануучулар толук сурап туруп, андан кийин соттолуучуларга сөз берип, анан кийин жактоочулар менен жыйынтыкташ керек эле. Бул жерде прокурор дагы көрсөтө. Биринчи очередь соттолуучулар сурап туруп, жабырлануучулар доканс аягына чыгып бирден сурабастан туруп, прения чыгыштагы иштик жаап көрүп коюшту. Бул деген абсурд. Делону мындай алып барбайт. Мен ошол жерде мыйзамдын талабына ылайык жооп бергиле деп өзүм чыккан толугу менен айттым. Бирок бийликтин үчүнчү бутагы келип, өзүм билдим, өкүмдүн төрөгүлүгү менен ишти мындай бүткөрүп коюшту. Көп нерсеге таяныш керек, бирок мусулманчылык жолдо дагы жол бербесе керек. Биз билбеген менен, эл билбеген менен Аллага карап турат, үстүбүздө баардыгыбыздын кылган ишибизди Алланын алдында да жооп беришке туура келет, ар бир адам кылган иш үчүн. Мен ойлойм, Ош областы сотунун чыгарган, жарым жартылай чыгарган өкүмү Бишкек мындай Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда бузулуп, Ош шаардык сотунун чыгарган өкүмү күчүндө калтырып берет деген ойдомун. Мына ушуну айтып кетишимдин себеби эл кыйнап бүттү 2 жылдан бери. Бүгүнкү күндө бирөө калды, Глава ошол адам дагы Россияда качып жүрөт, анын дагы издөө жарыялаганбыз. Эгер ошол издөө жарыялаган боюнча иш жакшы барса, ал дагы кармалып келген болсо, дагы калган акчалар өнөт деп эсептейм. Ошондо акча таптакыр бүгүнкү күндө таптакыр эч ким өскөн жок. Бир дагы адам сураган жоксуздар ошол акчалар. Бир нерсени айтып кетейин. Бүтүндөй эле мына соттук областтык соттук тароодо Моунун үстүнөн, Чаргылованын үстүнөн, Рысалиеванын үстүнөн, Гадиеванын үстүнөн, баласынын үстүнөн тосмарыздар түштү. Тосмарыздардын негизинде биз моунту кыскартып атабыз деди. Бирок ошол тосмарыздарды берген адамдарды соттоп келип көрсөтүп, соттогу адамдар катышып сотко. Мына бизден алды эле, бизге берди кайтар, мына биздин тосмарыбыз деп эч ким берген жок. Жөнөкөй эле ушундай түштү, болду эле жөн жерден эле бүткөрүп коюшту. Аны деген ар бир тосмарыз деген мөр басылган, кайсыл жерден келген, ким деген берди, ошол аттатылган адамдар тирикпи, өлүкпү ансыз каралбайт да. Ошондой эле карап коюшту, сырттан эле карап туруп өкүм кабыл алып коюшту. Бул мыйзамга жатпайт деп эсептейбиз да биз. Ошондуктан жабыр тарткан адамдар толугунда бүгүнкү күндө жүгүрүп жүрүшөт. Судьялар кимдерди атчын ошол сотунда? Алтындай Алмаз Ош областык сотту кечээки кийинки сотту судьялык. Анын мүчөлөрү Жусупбаев Шумкар, Ишажанов Кедиби. Шаардык соттун чыккан өкүмүн алар мыйзамды бузуу жолу менен бузушкан. Биринчиден, экинчиден дагы бир нерсени айтайын деп атам. Ошол областык сотто мен кечигип калдым, кире албай калдым, бирок мага мен как областык лидерлер коомдук бирикмесинде жетектейм. Мага мыйзам талаасын, укук талаасын билген адам катары көп сотко барган адамдар катышты. Ошол кезде университетте мугалим болгон, филология илимдеринин доктору эжекени жабырлануучуну сот кадимкидей капа кылып, ордунан тургузбай, сөзүн укпай, ал деген ал соттун мен ойлойм, соттун акмакчылыгы. Одан мыйзам бузулган. Жабырлануучу эч качан соттун алдында биринчи ирет жабырлануучу сураш керек болчу. А тиги соттолуучу менен жабырлануучуларды чогуу отургузуп коюп атат сот залында. Андай болот да. Акыркы айтып кете турган нерсе биздин жабырлануучулардын ой максаты, ошондой эле менин да ой максатым түздөн-түз улуу урматтуу өлкөбүздүн башчысы болгон Сооронбай Шариповичке мындай кайрылмакпыз да. Ушундай жабыр тарткан адамдардын кайгысын, муңун түздөн-түз угушсу зарыл деп эсептейм.
Себеби дегенде 2018 жылдын февралындагы 10 февралында айткан Совет безопасности фонду өлкө боюнча ошол жерде сотторго кайрылган кайрылуулар бар, жарандарга кайрылган кайрылуулар бар. Ушундай жарандардын ишин түздөн түз өзүмдүн жеке контролума алып туруп иштеп жөнөтөм деп. Мен ойлойм ушул жарандардын ишин Кыргыз Республикасынын президенти болгон Сооронбай Жээнбекович түздөн түз өзүнүн президенттик аппараттын жетектөөсүн алып, өзүнүн көзөмөлү менен буну ишке ашырып берет деп. Себеби дегенде эл чарчап бүттү. Эгер мындай болуп барган болсо, эл дагы канчалык терпение орусча айтканда канчалык чыдайт калганын мен айта албайм. Себеби дегенде Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна жазган көзөмөл тапканыбызын канааттандырып берет деп ойлойм. Себеби эл кыйналып ушул жагын эске алып Siz de süйлөшпөйсүңүзчү кете туруп. Силерден жөнүндө толук кичине маалымат албай жүргөндөр менен Нур телевидениесинен эле билдим, калгандар балдар көрүп жүрөт. Жаңылыктардан дайым сүйлөшүп турасыңар. Ар бириңерди мага жазып берип турсаңыз мен силер менен дагы кездешкенбиз да, Кудай кааласа. Баарыңар өзүңөр дагы мезгил келет, пресс бүтү катарынан эле жазып коюңуз. Азыр эже Facebook'ta түз эфирден да кетип атат. Элдерге мындай кайрылуу жасап койсоңуздар болот. Ушундай каржы пирамидаларына ишенбегиле дегендейчи. Айта бериңиздер. Эже сүйлөп атат. Сүйлөп койсун. Сооронбай Жээнбеков президентке кайрылат элек. Биз бул сот коррупция эмесине жүрүп кетти да, акча. Ошону бизге ошол эме Сооронбай Жээнбеков президентке кайрылат элек. Биз ушуну чечип берсек, коррупция бул жакта аябай көбөйүп атат. Соттордочу сүйлөгөн сөздөрдүн баары ошо акча болуп калды. Биздики болсо такыр укпай атат. Бизди адам катары ham көрбөй атат. Ошону Сооронбай Жээнбеков президентке биз кайрылат элек. Ошону чаркыма линияга 80 миңге Бишкекте квартирасын сатып туруп, ошону элдерге берип таркатып койсо болот эле. Адвокаттар менен сотторго бергенден көрө. Бул деген чоң коррупция. Сизден суранабыз, урматтуу президент. Ушуларга көңүл буруп, коррупцияны жоюп берсеңиз. Айта берсин. Мен кайрылып кетет элем. Ош жамаат Южный региондогу жарандарга эмеси дагы болсо, мондай жеке ишкер болуп, кандайдыр бир фирмаларды ачып, биз ушундай иш алып барабыз, биз мондай 1000 сомуна бир айда 3000 сом кошуп берем, же болбосо 1 сомуна 5 сом кошуп берем деген фирмаларга, же болбосо кандайдыр бирге ишенбесеңиздер. Ошол ишенгендин айынан келип бүгүнкү күндө 3 миллиондун арагында адамдар алданып, үйлөрүн сатып, талаада калышып, арты уже анчалык жабыр тартып, алты уже өлүм болуп, өлүп да кетишти. Ошондуктан мен кайрылып кетер элем. Бир нерсени баштардан алдын кичине юридикалык жардам алып, орус аңарда медициналык консультация аласыздар, ошонусу кандай юридикалык жардам алсаңыздар, юридикалык жардам ар бир жаранга, мисалы үчүн мен бесплатный деп коет, жөндөн жөн келип алып турсаңыздар болот. Кайрылсаңыздар болот. Анан жөн алданып бүткөндөн кийин качан кыйналып ишиңиздер сотко, прокуратурага өткөндө кайрылганын кереги жок деп эсептейм. 3 миллион доллар да? 3 миллион сом. 3 миллион сом болгон жалпы. Бир адам. Бир адам 3 миллион. 3 миллион сом. 3 миллион 700 бар, 3 миллион 600 бар. 88 жалпы канча акча калган? 100 канча миң доллар болду. 200 миң ашык доллар. 300 миң доллар. Биринчисине, эми мына экөө кармалып келгенден кийин, бирөөсү кармалып келди. Эми алар дагы канча мойнуна бар. Себеби эми кечиресиздер. Мен туурусун айтып коелойн, эгер угуп калган болсо, кээ бир жарандар Оштун жараны Баткен, Ош, Жалал Абад, Южный район. Кээ бир мен деп чоң иштеп жүргөн адамдар дагы ушул драгон фирма алданып калган, аларды биз билебиз. Эл иштен уялып, тергөөгө арыз жазыштан уялып келбей жүрүшөт. Ким алар? Мамлекеттик кызматтагылар дагы бар. Себеби дегенде эми биздин ден соолугубузду караган урматтуу дарыгерлер капа болушпасын, Гиппократтын немесин ичип алышып, антын алган. Именно мына алдагандардын баардыгы врачтар. Мына камакта тургандар врачтар. Ушул жагында эске алып коюңуздар. Адам баягы бир уйдун мөзү сынса 1000 уй дегенде баардык врачтарга да тийип атат да, залакачысы. Бүтүндөй ушулар гинекологдор, сурдологдор, урологдор, ушундай врачтар. Ошону эске алып коюңуздар. Дайым албай жүрүңүздөр. Анан түз эфирден суроолор келип атат азыр.
Сиздер ушул акчаны берип атканда квитанция мындай юридикалык жактарын сураган эмессиздерби депчи? Сураганбыз. Сураганда алар бизден акчаны өздөрү алып барып, бир банктан өздөрү Россиянын жарандарынын атына акча салышкан биздин көзүбүзчө. Квитанцияларды өздөрү алып калышкан. Эмнеге мындай десек, булар биздин бутактарыбыз, ушул биздин компаниядан кеткен жерлердеги иштеп жүргөн бутактарыбыз. Ушулар менен бизге логин берген, код берген, ошо менен ушулар менен иштешебиз дешкен. Алардан качуу камалды. Виза карта чалды. Төртөө камалды эле бирөөсү кече областык сотто чыкты. Баласы чыккан жок, ошо Гадиева деген чыкты. Анын үстүнөн элдер тосмарыз бергенбиш, анын өздөрү суммасы $300. Жалпы сумма канча экен деген дагы бир суроо келип жооп берип койсоңуздар. 1 миллион 100 мың. 1 миллион 100 мың. Доллар. 1 миллион АКШ адетте доллар чогулган. Жок ошондай. Азыр бир да тыйналышкан жок. Сом эмес тыйналышкан жок. Доллар менен, толка доллар менен алат. Сиздер мына изилдеп көрдүңүздөрбү ал акчалар каяка кетти? Өздөрүнө эле келип түшкөн ал. Өздөрүнө. Орус жарандарын айтып атат, Кытай жарандарын айтып атат. Бирок алардын эч кандай изилдеп тапкан адам жок. Алардын тиешеси жок. Бул акча ошол өздөрүнүн эле мына бүгүнкү күндө карма алып келген менен Россияда качып жүргөн адам. Ошол экөө карма алып келген ошол акча кайерден чыкчу? Оштон эле чыкты, Кыргызстандан чыкты. Өздөрүнүн менен бир орустай жалган эле. 281 адамдын Оштук шаардын акчасы 1 миллион 100 мың. Оштук эле ошондой. Оштун өзү. Бул жерде баткендиктер дагы бар. Атчылдашты баткендер дагы 10-15 жаран бар. Жалалаттан бар. Атак Оштун территориясынын көбүнчө. Оштун ичинде. Ошон үчүн мен кайрылып атпайм, жарандарга ишенбегиле кандайдыр бир себептер бар. Лицензиясы бар экен деп атпайбы, ошону карап. Лицензия ошолордун баардыгы Чаркына Венера өз алган, алганмын деп аткан биз аштырдым бермейт. Менин акчамды эч жака жөнөтпөйм. Лицензиясы нормально калпайдан түшүнөт, акчаң көбөйөт десе ошону уктуруп да ал лицензияны өзү жасап, кандай жол менен жасап, кандай келишкен бизге белгисиз. Печаттары бар экен. Бар экен. Сөреже, айтып коюңуз, буларга азыр маалымат берип коюңуз. Ошо мамлекеттик орган, ошо жерде мына Акпресс отурабыздар, турабы? Ошо жерде Dragons компаниясыны ачканда мамлекеттик органдардын ошо жерде тиелеген участковый бар, турабы? Ошо жердин налоговыйлары бар, турабы? Бир камап алсаңыз, келип патентин сурайт. Ошону ошондой башта текшерип, андай кылып, ушу жабырланып кырганда шунча адам топтойт. Бечара койгон карапайым элди жок кылып төлөбөйт эле. Мындайда Ал көзөмөл туура жүргүзүлүш керек болот, турбу? Мындайда эми биринчи булар алданып калгандан кийин биздин салтты билесиздер да. Сразу эле милицияга барышканда булар биринчи ишке ошол жерге алынып аткандан, акчасын таштап аткандан кийин силердин лицензияңар барбы? Бул лицензия кайерден келген? Мөөрү барбы? Күбөлүктөргөнбү? Налогдон өткөнбү? Бүт ошолорду текшербей барып сала беришкен. Бүгүнкү күндө мынабы Беларусьтан келген атайын кылмыш именно лицензия боюнча лицензияны кайсы тармак берген, кимдин мөөрү басылган, ким кол коюп берген, ошолор боюнча атайын отдельно бул боюнча берген адамдардын үстүнө кылмыш козголуп, алар жүздөн-жүз жооп берет. Ал боюнча экинчи этапта болот. Себеби дегенде азыр биз бүгүнкү күндө алдап кеткендердин үстүнөн иштеп атабыз. Ал боюнча берилген арыз, ага ички иштер органы, финансовый полиция, прокуратура көзөмөл жүргүзүп бизге жыйынтык берет. Ошо жыйынтыгын бергенде биз айтабыз. Кайсы орган, ким берген лицензияны, берген адам бүгүнкү күндө каякта жүрөт, эгер жүрсө, дагы да ошондой иштеп аткан болсо, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жооп берет. Туурабы? Азыр сот чечиптир эми. Жогорку сотко кайрыласыздарбы, апелляция? Биздин кассациялык тартипте Ош областтык сотунун чыгарган өкүмүнө нааразы болуп, Бишкекке Верховный сотко кайрылып атабыз. Бүгүн биз алып ошол өкүмдү алып туруп кайрылабыз десек, кандайдыр бир себептер менен убакыт өтүп кетти, бизге берген жок өкүмдү. Себеби дегенде бизге 3 күндөн 5 күн ичинде бериш керек. Биз ого кайрылышыбыз керек. Биз азыр ошолордун айынан кайрылбай өкүм колубузда жок. Ошодон түздөн-түз чыгып атабыз. Эгер бизге берген болсо биз алабыз да кайрылабыз. Айткан убакытта. Рахмат.
Чыган журналисттер барыңыздар. Айтып берсеңиз болот эже. Айтып берсеңиз болот да. Айтсаңызшы, аял кішісі. Түз эфирге да сүйлөп берсеңиз болот. Келіңіз, Зөрежан. Bir söz sizге. Hazır siz söylediğiniz, айтып koyunuz. Oşu, облыстың судьяларының үстінен iş kozga berişini soranam dep jaz berip koyun. Кимге кайрылайм? Biz oşu boyunca keldik. Кимге кайрылайм мен? Түз эфирге да сүйлөп берсеңиз болот. Биз мынау массалык маалымат кызматкерлери менен түз эфирде жолугуштук. Бүгүн атайын ушул күндү бөлдүк эле. Мен дагы бир өзүм укуктук тарасын кандайдыр бир деңгээлде билем, бирок карапайым калкка жеткириш үчүн ушул областтык соттун судьялары чыгарган чечимдери туура эмес үчүн биз областтык соттун судьяларынын өздөрүн сотко бергенге укугубуз бар. Мен ушул жөнүндө көбүрөөк ойлонуп, элге карапайым калкка бир укуктук талааны билген адам катары ушул областтык соттун чыгарган чечимине баары каршы. Ал жерде 281 адамдын арызы турат. Ошолордун укугун тебелеп тепсеп, ал жердеги адамдык укугун дагы тебелеп тепсеп туруп, ошол областтык сотто иштеп отурган соттордун өздөрүн сотко берели деген оюбуз бар. Биз ошону сотко беребиз. Ошонун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Атын Сатыбалдиева Зура, Ош шаарынын тургуну. Ошондой күнү берилиш керек эле, өзү үчүн ошондой участке бериш керек атап. Бирок өкүм жок, силер азыр өкүмгө карап туруп жазасыңар. Азыр өкүмсүз жаза болсо, мыйзамдуу жаза албай каласыңар. Өкүмдү алгандан кийин силер кайрыласыңар жогорку сотко. Ата силер азыр кайрыла албайсыңар. Бирок өкүмдү алганда кайсы күнү алдыңар, кайсы числода, кайсы саатта алдыңар деп жазылган. Дагы кыйналып жүрөбүз. Урматтуу достор, сиздер азыр Ош шаарындагы каржы пирамидасына алынган жарандардын маалымат жыйынтыңыздар. Бул боюнча кененирээк дагы Т-медиа KG сайтынан окусаңыздар болот. Advokatga aytib qo'ydim deymi? Siz aytib Aytavering. Yo'q. Nima? O'sha ishim chiqmadi,